Айтсам сенбейсің еді Бишкекте айдоочу рулда уктап кетип жол кырсыгына кабылды. Бишкектин чет жакасындагы конушта айдоочу уктап кетип жол кырсыгына кабылды. Анын видеосу соц тармакка жүктөлдү. Автомобиль арыкка түшүп кеткен, маалыматка караганда айдоочу жабыркаган эмес. Непалда учак кулап киши өмүрү кыйылганы айтылууда. Непалдын борбору Катмандудагы Трипхуан эл аралык аэропортунда Saurya Airlines авиакомпаниясынын учагы учуп баратканда кулады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлашты. Маалымдалгандай, Покхара шаарына учуп бараткан учакта 19 адам, анын ичинде экипаж мүчөлөрү болгон. Кырсык жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсык болгон жерден 5 адамдын сөөгү табылган. Кырсык учак учуп конуу тилкесинен чыгып кеткенден кийин катталган. Кырсык болгон жерде полиция жана өрт өчүрүүчүлөр куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Окуянын башка чоо жайы айтылган жок деп белгиленген маалыматта. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнү түнү чала бериңиздер. Шашылыш билдирүү. Нөшөрлүү жамгыр жаап, сел жүрүшү күтүлөт. 25 июлдан 29 июлга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Оштун экс-вице-мэри жана дагы 3 жетекчиси кармалды. Ош шаарынын экс-вице-мэри Жасур Азимов, Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Ильяс Сансызбаев, шаар куруу жана архитектура боюнча Ош аймактык башкармалыгынын мурдагы башчысы Алтынбек Токошовдун жана муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Ашим Семетиев кармалды. Репортер кечиге Ош шаардык соту муниципалитетте мурда иштеп кеткен 4 жаран кармалганын ырастады. Аларды УКМК кызматы абалына кыянаттык кылууга шектөөдө. Мурдагы аткаминерлер 18 сентябрга чейин камакка алынды. Коопсуздук комитети бул боюнча маалымат бере элек. Бишкек-Ош унаа жолунда дрондун жардамы менен эреже бузгандар аныкталууда. Бишкек-Ош жолунда эреже бузган айдоочуларды аныктоо үчүн дрон колдонулууда. Бул тууралуу Жалал Абад облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирди. Дрондун жардамы менен карама-каршы тилкеге чыгып, алдыдагы унааны ашып, озуп өтүү эрежелерин бузган айдоочулар аныкталууда. Жол милициясы айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырат.